5 октябрь Кыргыз Республикасында кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Кубанычтуу жашоочулар, ар бир службанын адамдары, ушу өзгөчө кырдаалга катышкан бүт службалар баары келди. Бул ойлойм аябай чоң жетишкендик и чоң агитационный пропагандистский работа деп ойлойм. Ветерандардын атынан мен чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай мероприятиялар болушун аябай каалайбыз и боло берсин. Жаш куттаруучу конкурсунда 1-орунду ээлеген 11-мектептин сыймыктуу окуучулары. Жарандык коргонуу кызматтарынын өкүлдөрү. Эки миң 17 жылдан бери өзгөчө кырдаалдар миссиясынын демилгеси менен жыл сайын өткөрүлүп келүүчү иш-чаралардын бири. Бүгүн баарыңыздарга көргөнүңүздөрдөй ушундай иш-чаралардын баары бүт республиканын аймактарында өттү. Эртең 5 октябрь күнү жыйынтыгы чыгат, кырсыктардын тобокелдеринин күнүнө. 6 октябрь күнү конференция болот. Ушу конференцияда ар бир республикабыздын аймактарында кандай кырсыктардын тобокелдеринин иш-чараларын өткөрүлгөн боюнча жыйынтыктоо жүргүзүлөт. Жыйынтыктоо өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Ажикеев Бообек Эргешевдин буйругунун негизинде атайын комиссия түзүлгөн. Ар дайым ушундай жогорку жетишкендиктерге, бийиктиктерге жетип жүрөңүздөр. Биримдикте болсок, бардык жакшылыктарга бирге жетишебиз. Аянтта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын өздүк курамы. Бишкек шаарынын аймагындагы адам өмүрүн сактоого чоң салым косуп, халкты жана аймактарды коргоо боюнча табигый жана техногендик кырсыктардын алдын алууда өз салымдарын косуп келишет. Жарандык коргоонун жарандык уюмдарын жана коммуналдык тармактарында авариялык куткаруу жана башка кечиктердик иштерди жүргүзүү боюнча иш-чараларды аткаруу жана уюштуруу болуп